Ассаламу алейкум. Жанакөй ТВнын көрүүчүлөрү, жаңы жылдан сиздер менен көрүшкөнүбүздө абдан кубанычтабыз. Бүгүн Москвада биздин коногубуз. Москвада коомчулук менен иштеген, өзүнүн ишин жакшы алып барган, өзүнүн ийгиликтери бар. Гүлшайыр Отунчиева бизде конокто. Өзүңүздү тааныштырып, качан Москвага келип калдыңыз, кандай кыйынчылыктар болду, кандай ийгиликтер болду, анан азыркы иштеп аткан өзүңүздүн жанагы фирмаңыздын аты эмне эле? Компания. Профилектро компанияныздагы жетишкендиктериңиз жөнүндө кичине кыскача айта кетсеңиз. Кутмандуу күнүңүз менен, Азамат мырза. Мен Москвага өзү негизи 2014-жылы апрель айында келгем. Бул жерден курбум, Айпери деген курбум аркылуу келип калдым. Москвада өзү негизи биринчи жолу келишим болчу. Ошондон бери азыр Кыргызстанда келип кетип туруп атам. Иштешкен компаниянын аты Профилектро деп аталат. Ошол келген күндөн баштап эле 3 күндөн кийин эле ушул ишке кирдим. Ошол бойдон эле иштеп атам. Профилектрода. Да. Бөлөктөргө караганда сиз мен байкашымча бир жумушка келип, иштеп, бак бир жерден көгөрөт деп ошол жакта көтөрүлүп аткан экенсиз да. Да, ал туура. Анткени мен дагы ошол принцип менен иштедим окшойт. Өзү негизи Кыргызстанда жүргөндө дагы биринчи иштеген жерим банковской сферада иштегем. Бул жерге келгенде дагы ар бир кесипти өзү кандайдыр бир көп убакыт талап кыларын билем, бирок ошол эле мезгилде бир жерде иштесең, ошол жерде концентрацияң болот, убактыңды тыгып билесиң, адамдар менен жакшы таанышасың, ошол иштешкен продукцияңды да жакшы билесиң. Андан сырткары дагы мен биринчи келгенде эле ушул компаниямдагы жалпы атмосфера жаккан. Ошол атмосфера жаккан үчүн мен ушул компанияда иштеп келатам. Анткени көп мүмкүнчүлүктөр, жардамдар да болду, андан сырткары ийгиликтер да болду. Ошонун баары бул иштешкен компаниямда мен как өзүмдүн үй бүлөмдөгү адамдар сыяктуу да эле бул адамдар менен бир туугандар болуп калган. Мурунтуп калдык да. Ошол 2014-төн баштап иштеп атасыз, Ошо 2014-төн баштап кайсы должностька кирдиңиз эле, анан азыр кайсы должностька жеттиңиз? Өзү негизи бул компаниядагы ийгилик же должность деп кесиптик орун менен эсептелинбейт. Анткени бул жерде жаңы келгенде мен клиентский отделга деп киргем. Анткени биринчи алынган резюме боюнча кийин кайра бир убакыттан кийин түшүндүм, клиентский отделда иштей берсем багы бир орундан жылбайт экем депчи. Ошон үчүн мен менеджер отдела продаж деп которулдум. Ал которулуума дагы өзүмдүн иштешкен ошол коммерческий директор өзүнүн макулдугун берди. Анткени багы мүмкүнчүлүгүм бар экенин көрдү, амбициям да бар экенин көрдү. Эң негизги багы чечүүчү ролду ойногон менин өзүмдүн амбициям болду окшойт да. Анткени Москвага ушундай келип, анан ушул компанияга келип иштеп калган дагы алар үчүн дагы мындай күтүлбөгөн нерсе болгон да. Багы менеджер башка өлкөдөн жараны болгон адамды алуу алар үчүн дагы оюна келбеген нерсе болчу экен негизи өзү. Мен келип эле багы Румянцадан, бизнес парк Румянцада жайгашкан. Келип эле багы кайрылып айттым да, менеджер керекпи силерге деп элечи. Келип туруп эле анан кийин алар керек дешти. Керек болсо анда айттым, мен ушул жерде турам, анан убактымды азыраак эле мүмкүн болсо собеседование өтүп кетейинчи депчи. 5 мүнөт собеседованияны өттүк. Өткөндөн кийин эле бир күндөн кийин чалып айтышты, келип чыгып болот деп. Ошентип 3-күн күнү эле кайра четверг, пятница күнү как бы испытательный деген период болду. Ошону менен эле иштеп калып калдым да. Азыркы күндө деле менеджер деп аталат, бирок мен азыр өзүнчө чоң направление бир багыт десем болот. Сборка щитового оборудования деген багытты алып барам. Бул өзүнчө багыт, бул татаал багыт, бир техникалык жактан алганда. Бирок ушул 2014-төн бери иштеген тажрыйбам ушул багытты алып жүрүүгө азыр жардам берет да магачы. Анан биздин кандай десем должность эле кесиптик ээ болгонубуз аны менен эсептелинбейт. Бул биздин тажрыйбабыз менен, иштеген мүмкүнчүлүктөрүбүз менен жана клиенттик базабыз менен эсептелинет. То есть айлык маяна көтөрүлүп атат, менеджер боюнча турасыздар. Ошондуктан мен дагы көрүүчүлөргө айтмакчымын, Москвадагы
Гүлшайырдай болуп эле бизнес центр болобу, банк болобу, кандай кооз здание болсо дагы ичине кирип эле смелым всегда везет дейт орустар. Силерге менеджер керекпи деп эле сурагыла, анткени биздикилер барып эле эмнени сурайт? Уборщица же посудомойка керекпи деп сурайт да, ошондуктан өзүңөргө ишенип мына айтып атат, кошумчалап кетейин, кандай паспорт болот, кандай адамдык мүмкүнчүлүк болсо, менин оюмча туурабы, адамдык мүмкүнчүлүк өнүгүп кетем, көрсөм кылып кетем деген болсо, каяка барса дагы ал адамга дагы силер керексиңер да. Сиз ошол убакта ошол компанияга сиздей адам керек болгондо туурабы? Ошондуктан азыр мына ушундай кыздарыбыз ийгиликке жетип атканы абдан бизди кубандырат. Анан Гүлшайырды айтып кетчү нерсе, калп айтпасам компанияларда силерди поощрять этип, поездкага жөнөтөт, ар кайсы жактарга. Ошолор жөнүндө кандайдыр бир план өткөндөн кийинби же эмне кылгандан кийин ошолорго барганга мүмкүнчүлүк болот? Ар бир сатуу менеджери болуп иштегендиктен менин өзүмчө бөлүгүм багытым боюнча мага план коюлат, кварталдык, то есть бул 3 айда аткарылуучу план. Ал валовый прибыль деп аталат. Ошол валовый прибыльдин неси менен эсептелинет да. Эгерде ошол валовый прибыльди 100%, 150%ке аткарсаң, анда ар бир ошол менеджерге путевка берилет да, то есть эс алып келүүгө кайсы бир өлкөгө мүмкүнчүлүктөр берилет, андан сырткары премиялар берилет. Ошонун бири болуп, ушул 2014-төн баштап иштеп, 2015-ке чейинки жасаган эмгектеримдин бири болуп, 2014-түн аягында өз негизи кризис болуп, компаниялардын көбү жабылып, банкрот болуп аткан учурда биз продукцияны кайра сатуунун көп жолун ойлоп таптык. Бул жерден бизден энтузиазм менен иштөө болду. Эч кандай кризиске көңүл бурбастан, биз кризис дегенди сезген да жокпуз да. Биздин компания менеджерлерди абдан жакшы поддержка кылды. Мен дагы башка өлкөдөн болгоныма байланыштуу финансылык жактан жардам беришти. Андан сырткары багы моралдык да жардам берип атышты. Мен өзүмдү мындай башка өлкөдө жүрөм, башка жерде жүрөм деген сезим болгон жок да. Бир туугандай мамиле да. Бизде багы коммерческий директор десе багы чоң должносттагы адам деп багы ийменүү же ушундай нерселер болот го. Бизде андай жок да. Коммерческий директор мен менен жашы тең эле бала, ал деле. И биз багы иштеп аткан учурда как достордой эле сүйлөшөбүз да. Бир нерсе проект болуп калды, досторчу эле сүйлөшүп чечишип коебуз да. Аны мен коммерческий директор деп мындай эметүү деген болгон эмес да. Ошону менен бир жылдык, жарым жыл дегенде мен 1 миллион оборотко жеттим да. Ошону көрүшүп, алар айтып баштады да, Гүлшайыр, еще больше работай и выкладывайся больше, ты можешь это, да. Мы видим, мы верим в тебе, что ты можешь это. Ошентип отуруп, ошол 1 жылдык эмгегимдин жыйынтыгы болуп, 2015-жылы Латвияга мага путевка беришти эс алып келүүгө. Атайын ТДМ Электрик деген брендтин эмеси менен чогуу болуп барып эс алып келдик. Мен үчүн биринчи жолу Европага чыгуу, эмени көрүүсү баратканда эле море деп сүйүнүп көргөн билем. Ошол абдан бул мотивация берет экен да. Анткени бизде багы иштей бересиң, иштегенден кийин ошол нерсенин дагы багы майнагын көрүшүң керек да. Вот ошону майнабын бул акча тарабынан да көрдүм. Материалдык эмес, ушундай эс алып келүүгө бергени дагы мен үчүн абдан чоң ачылыш болду да. Анткени бул адамды барктоонун эмеси да. Ошону менен мен ушул канча жылдан бери, уже бир нече жылдан бери ушул компанияда иштеп келатам да. Ушундай бүт жактан колдоо болгон үчүн бир орунда чыкпай, бир компаниядан чыкпай иштеп жүрөм да. Рахмат. Анан дагы бир ушундай компанияга кандай кылып кичине тажрыйбаңыз менен бир Москвага көп жазында кыргыз балдар келет, жаштар келет. Ошолорго бир атайын Бишкектен келатып даярдана келдиңиз беле, бир жакшы бир тажрыйба, бир орусча айтканда опыт алып, анан ошондой бир келе тургандарга бир жакшы бир оюңузду айтып кетпейсиз, бөлүшүп, жөн эле келе бербей дегендейчи. Москвага келер астында мен өз негизи Бишкекте деле иштеп жүргөндө жакшы ийгиликтерге жетишкем.
Бирок ошол мага аздык кылды да дагы мындай бир эле Кыргызстандын чек арасында эле жүрө беремби дедим да. Андан сырткары дагы жакшы жерлерге чыксам, жакшы өзүмдүн мүмкүнчүлүктөрүмдү эметсем деп ошол нерсенин үстүнөн ойлоп жүрүп ошо Москвага келип калдым да. Москвага келердин астында мен жөн эле билет алып эле мына мен Москвага келатам деген жокмун да. Мен өзүмдү психологиялык жактан даярдадым. Баары жакшы болот, Кудай буйруса жакшылыктар болот, жакшы адамдар болот деп өзүмдү даярдадым. Андан сырткары мен кыргыз тилинде Надырбек Алымбековдун Жеңиш сабырдан кийин келет деген китебин окудум. Ошол китептеги адамдын басып өткөн жолун көрүп мен дагы ушундай жакшы ийгиликтерге жетишким келди. Андан сырткары башка Брайан Трейси, Алан Пис дегендердин да психологический китептерин окуп өзүмдү даярдап келдим да. Ошол даярдап келгенин себеби жумушумда дагы жардам берди да. Жумушта дагы убагында келип, так аткарып, сага берилген задачаны же маселени чечүүдө дагы бүт варианттарын карап чыгып, бир сыйра мүмкүн болгон сага берилүүчү суроону 3 жолу 4 жолу берсең, дагы 5-6 суроону таап чыгып, анан кийин ошону даяр чечимди бериш керек да. Ошондо анан сенин ишиңди клиенттер да баалайт, сенин ишиңди өзүң иштеген компаниянын дагы жетекчилиги баалайт. Ошонун негизи келип отуруп багы жакында эле клиенттерим дагы аябай жакшы отзывдар жазды. Мен үчүн күтүлбөгөн отзывдар болду. Алар компанияга да отзыв беришти, мени да как менеджер катары отзыв беришти. Ошонун негизинде даже башка конкурстагы компаниянын ичинде жүрүп турат. Ошонун негизинде да жеңүүчү болуп январь айында таанылдым да. Эмнени айтат элем? Бардык нерсенин баштарынын астында адамда жакшы ниет болуш керек, өзүң ишеним болуш керек, аракет болуш керек. Абдан көп аракет болуш керек, эмгек болуш керек. Ошол эмгегим дагы акталат деген ишеним болуш керек. Анан мен моуну кылып атам, мага эмне бул чыкпай атат же бул болбой атат деген нерсени таптакыр өзүңө жолотпошуң керек да. Ошондо гана күтүлбөгөндөн эле биринин артынан бири келип багып отурат да. Дагы бир жолу айтпаңызчы, биринчи ниет болуш керек. Биринчиден ниет болуш керек, амбиция болуш керек, ишеним болуш керек. Ишеним болуш керек, анан аракет. Жакшы жетишкендиктер болот. Москвага болобу, бөлөк жакка болобу же Кыргызстандан иштей турган болсоңор, мына биринчи ниетиңер жакшы, ниет жакшы болуш керек. Экинчи, өзүңөргө Гүлшайыр өзүнө ишенгенде ишенишиңер керек, кандай жерге болсо да барып. Үчүнчү, аракет болуш керек. Чын дилден жаман жумуш болобу, жакшы жумуш болобу, оор болобу, аракет кылса сөзсүз болот, Ошол эми сиз дагы чакырганыбыздын да бир себеби коомчулукта Москвада өзүңүздүн ишиңизди да жакшы алып барат экенсиз. Буюрса, сиз эми ал компанияда Гүлшайыр эмес, Кыргызстандын целый лицосу да. Бул каяктын жараны? Кыргызстандан келген, мисалы, бир ийгиликке жетсе сөзсүз айтат да, жаман болсок дагы, булар ушундай экен, жакшы болсок да көрдүңөр, булар ушундай экен дейт да. Анан ошондон чектелбестен биздин байкашыбызча коомдук иштерде, кайрымдуулукта жүрөсүз да. Анан ошо сизге бул сиздин жашоодогу өзүңүздүн позицияңызбы же бир жакшылык иштерди калтырып, Курмангандакадай болуп бир тарыхка калтырайын деген тарыхта болчу амбициябы же өзүңүздүн каалап кылган иштериңизденби бул? Биринчиден мен айта кеткендей, негизи өзү менин ниетим, бардыгыбыз бага жараткан астында жүргөн адамдарбыз. Бар бир адам өзүнө максат коет да, эмнеге бул жашоого келдим. Мен үчүн бул жараткан Алланын ыраазычылыгындагы адам болуу да. Жараткан Алланын ыраазычылыгындагы адам болуш үчүн эмне кылышым керек? Ак эмгек кылышым керек. Адал эмгегим менен ырыскы берекет Алла Таалам насип этет. Андан сырткары ошол жакшылыктарды кылышым керек, колуман келген. Жакшылык ал бир гана кайрымдуулукта акча берүү менен гана эмес, ошол убактымды да бөлүү, көңүлүмдү дагы бөлүү, ошол кайрымдуулук деп эсептейм да. Ошону менен эмнеге коомчулук иштерге да катышкандын көп себеби бар. Анткени эгер мен бир нерсени билип туруп, ошол нерсе жөнүндө унчукпай кала берсем, ал нерсе ошол бойдон кете берет да. Ошон үчүн мен да өз салымымды кошуп, максатымды дагы аткарып, ошол болуп аткан коомчулуктагы көйгөй болсун,
бир ситуация болсун, ошол боюнча мен өз көз карашымды айтып, жумушума эле байланышкан, например, жумушумдагы эле көз караш менен өз негизи ар бир адамдын өзүнүн принциби бар да, ошол принцип сыяктуудай эле мен өзүм ишимде банковский сферадан келсем дагы бул электрический, энергетический сферага келдим. Бирок баары бир ар бир иште ийне менен кудук казгандай кылып жакшы кылдат таза кылсак, ошону менен эле принциптерге такалсак, баягы кой союп эрдик кылып, кой союп итти кылып төш тартат дейт го. Ошондой сыяктуу ар бир ишти дагы ошондой кылууга аракет кылыш керек да. Коомдук иштерде дагы мен ошон үчүн өз позициямды билдирип, туура эмес болуп атса бул туура эмес деп, кандай ар бир маселени жөн эле критика берип айтып коюш оңой. Даяр ашка сынчы көп дегендей эле. Мен өз жумушумдагы тажрыйбам эле маселе туурабы, ошол маселени чечүүнү бир сыйра критикалап, чечүүнүн бир 2-3 жолун айтып, анан дальше ошонун негизинде чечилишин негиздейт элем да. Ошону менен эле мен да ошол коомчулукта ошол позиция менен өзүмдүн салымымды айтып, ушундай комментарийлеримди берип турам. Коомчулукка кылып аткан ишиңиз сиздин миссияңыз экен, менин түшүнүгүм боюнча. Ал эми өзүңүздүн жеке иштеп аткан жагыңыздагы келечектеги кандай бир максаттарыңыз бар? Ийгилик жаратайын деген же бир өзүнчө бир нерсе кылайын деген жакынкы бир 2-3 жылга ойлоруңуз барбы? Же Кыргызстанга барам деген оюңуз барбы? Ошолор жөнүндө бөлүшүп кетсеңиз. Өз негизи Кыргызстандан бул жака келип атканда чоң амбициялар менен келгем. Бара ошол кээ бир максаттарым, амбицияларым аткарылып атат. Ошону менен эле бирге дагы бул жашоодо көп нерсе өзгөрүлүп аткандан кийин эле ошол банковский сферада болсун, энергетический сферада болсун, мен өз салымымды кошкум келет. Ошол нерселердин үстүнөн кээ бир проектилерим бар, бирок ал проектилер бышып жетили элек. Ошол себептен баягы аны даяр эмес нерсени мен астыга чыгарып татуулоодон мен азыр алысмын. Бирок ошону менен эле бирге энергетикалык жактан дагы Московский энергетический институттун астындагы сета дизайн боюнча окуусун жазында өттүм. Дагы бир буйруса дагы өтөм. Анткени инженерлер 5 жылда, 10 жылдап инженердикти эме алып атса, баягы мен 1 жылдык окуу менен ошол нерселерди баягы өзүмө жаңыдан үйрөнүп атам. Бирок ошол нерсени үйрөнүп дагы ошол жакшы жаңы салымдарды ушу энергетикалык сферада Кыргызстанга да алып келгим келет. Ошону менен эле бирге финансовый тарабынан дагы жакшы жаңылыктарды алып келгим келет. Ошон үчүн билим алып жатам азыр учурда. Көбүнчө тажрыйба алып жатам. Бардык нерсе бышылып жеткилгенден кийин ошол проектлерим Кудай буйруса эл астына чыгат го деп ойлойм да. Жакшы. Ошол бүгүн биз менен Гүлшайыр Отунчиева болду. Өзүңүздүн кыргыздарга болгон, биздин көрүүчүлөргө болгон каалооңузду айтып койсоңуз, тилегиңизди айтып койсоңуз болот. Урматтуу кыргыз элим, баардыгыңыздарга аманчылык тилеймин. Иштериңиздерде ийгиликтер болсун, үй бүлөңүздөрдө дайым жакшылыктар болсун. Ошону менен эле бирге астыңыздарга чоң максаттарды коюңуздар, жакшы ниет, тилектерди коюңуздар, жакшы тилек жарым ырыс дегендей. Ошол тилектериңиздердин орундалышына тилектешмин. Ошону менен эле бирге эч убакта негативдүү оюңуздарга жөнөтпөңүздөр. Дайыма позитив, дайыма жакшылык каалаңыздар. Эч кимге таарынбай, эч ким сизге милдеттүү эмес бир нерсе кылып бергенге, же болбосо ошол политиктерге деле мынтиш керек эле, антиш керек деп ишенип отурбай, биринчи өзүңүзгө ар бирибиз суроо беришибиз керек. Мен эмне кылдым деп. Ар бирибиз багы кыбыраган кырашат дегендей, акырындан жакшы ийгиликтерди жарата берсек, ошол ийгиликтерди көрүп айланадагы биздин инилерибиз, сиңдилерибиз, бала чакабыз көрүп, жакшылыктарга жетишет деп ойлойм да, үлгү көрүп. Ошону менен эле бирге баарыбыздарда жакшылыктар болсун. Азамат, сизге дагы ишиңизге ийгилик каалайм. Дайыма ушундай жакшы программаларды көбөйтүп, жакшы ийгиликтерди жаратып, чоң амбициялар ишке аша берсин демекчимин. Чоң рахмат. Гүлшайырдын бүгүнкүдөн алган нерсеси мага
мен үчүн абдан жакты. Биринчи ниет, экинчи ишенич, үчүнчү аракет. Ушул 3 нерсени эстеп калсаңар, буюрса келечекте силер дагы буюрса ушундай болгон чоң Москвада ийгиликтерди жаратып, чоң жетишкендиктерге жетесиздер деген ойдобуз. Ушуну менен Гүлшайыр менен биз коштошмокчубуз. Көрүүчүлөр, кийинки жолугушка чейин сак саламатта калыңыздар. Рахмат.